Мекендештер, бүгүнкү видео миграционный картанын аркасында басыла турган штамп тууралуу болмокчу. Баардыгыңыздар билесиздер, баарыңыздардын кабарыңыздар бар. Азыр көптөгөн биздин мекендештер, 100 миңдеген биздин мекендештер азыр именно ушул миграционный картанын аркасынан басыла турган штамп боюнча чоң проблемалар болуп атат. Көпчүлүгү реестрге түшүп атат жана ошол эле учурда штраф алган дагы биздин мекендештер бар. Штрафтар болсо 40 миңден 50 миңге чейин болуп атат. Мына ушундай оор абалда турабыз. Бардык мекендештер мен ойлойм иштеринен ойлонуп атышса керек. Эмне үчүн биздин көп сандагы кыргызстандык атуулдар Россияда ушундай массово реестрге түшүп, массово ушундай миграционная карта боюнча проблема жаралып атат. Мен бул видеону чыгаруудан алдын 2 күн атайын ушул миграционная картанын штамп боюнча материалдарды изилдедим, сураштырдым жана бүгүнкү видеону даярдаган атайын материалдарды сиздер үчүн маалыматтарды топтодум, урматтуу мекендештер. Сөзүмдү баштаардан алдын, урматтуу мекендештер, баарыңыздарды 1 ноябрда болот турган недвижимость боюнча форумга чакырам. Ал форумдун уюштуруучусу Турсунбаева Айгүл деген биздин кыргыздын кызы Москвада Самолет Плюс деген агенттиктин негиздөөчүсү уюштуруп жатат. Кыргызстандан Бахак Касмалиев келет жана көптөгөн биздин эксперттер ошол недвижимость боюнча биздин мекендештерге кеңеш бермекчи. Эгер үй алам деп жүргөн мекендештер болсо, Москвадан же Бишкектен ипотекага үй алам деген мекендештер болсо, государственный ипотекадан үй алам деген мекендештер болсо, недвижимостька инвестиция кылам деген биздин акчалуу мекендештер бар. Алар да үчүн дагы бул өтө пайдалуу мероприятие, пайдалуу форум. Мен баарыңыздарды чакырып кетем, келип форумга катышып кетиңиздер. Бул реклама эмес, бул жөн гана ушундай пайдалуу бир жакшы форумду угуп калдым, көрүп калдым. Айгүлдү өзүм дагы тааныйм. Ошондуктан сиздерге ушул форумду барууга кеңеш берем. Деги эле биз мигранттар чет жакка чыкканда жашоону өзгөртөбүз деп чыгабыз. Жашоону өзгөртүү үчүн мына ушундай форумдарга катышып, маалыматтарды алып турушубуз керек. Бул бизге өтө пайдалуу. Эми сөздү баштасак. Эмне үчүн бизде ушундай ситуация болуп атат? Эмне үчүн бизде миңдеген, 100 миңдеген мекендештер ушундай кыйналып жатышат? Себеби бирөө эле. Себеби биз 2015-жылдан кийин таможенный союзга кирдик деп калпагыбызды асманга ыргыткандан кийин көптөгөн россиялык басылмаларда, россиялык саясатчылар, биздин саясатчылар кыргыздар Москвада, Россияда эми мигрант эмес, болду регистрация менен эле жүрө бересиңер деген мындай сөз чыгып, уран чыгарышкан. Ошондон кийин биз эмне кылдык? Ушул миграционный карта боюнча такыр эле законду карабай койдук. Туура таможенный союзга киргенден алдыңкы 5 жылында бизде ушундай ситуация болду. Кеңиричилик болду, көпчүлүгүбүз документ жасабай да жүрдүк. Көптөгөн мекендештер такыр регистрация да жасабай жүрүштү. Андан кийин 4 жыл өткөндөн кийин бизде жанагы каттуулоо башталды. Бизди каттуу текшерүүлөр акырында башталды. 2021-жылы ушул миграционный карта боюнча, миграционный картанын аркасынан штамп бастыруу боюнча МВДнын приказы чыгат, 926-приказ. Мына ошол приказдын негизинде көп жерлерде 2021-жылдан баштап штамп бастырып башташкан. Бул ошол Питерди айтып кетсек болот, мисалга келтирип. Санкт-Петербург шаарында азыр биздин мигранттар бизчелик Москва, Подмосковдагыдай кыйналган жери жок. Себеби алар убагында штамп бастырып жүрүшкөн. Эми айталы. Эми жаңы законго келели. Жаңы закон боюнча 1-январдан баштап жаңы закон күчүнө кирип, бардык Россияга келген чет өлкөлүктөр независимо от цели въезда, гости болобу, работа болобу, турист болобу, частный болобу, 90 күн гана жүрүүгө акысы бар. 90 күндөн ашып кеткен болсо, ал атуу эмне кылыш керек? Россия территориясынан чыгып кетиш керек. Дагы кийинки жылдын баштап, 2026-жылдан баштап кайра кирип, анан 90 күндүн ичинде эгер жумуш тапкан болсо, же окууга келген болсо, же лечение кылган болсо, же болбосо Россия гражданин атуу атасы, апасы же баласы, чоң атасы болсо, ошол учурда гана, ошол основания менен гана биздин мекендештер Россия территориясында жүрө алышат. Азыркы бизде болуп жаткан проблема көпчүлүгүбүз ушул законду түшүнбөй атабыз. Бул дегени 365 күн бар бир жылда. 365 күндүн ичинде 90 күн гана Россия территориясында жүргөнгө бизге акыбыз бар. Кирип атабыз, туура амина жасап атабыз, туура Сахаровага барып атабыз, туура жумушка официально орношуп 13% налог төлөп атабыз. Биз бирок ошол налог төлөп атканыбызды, жумушка орношконубузду, трудовой договорду көтөрүп барып ОВМге биз ал жерден штамп миграционный картанын аркасында бастырбай атабыз.
Дагы бир мисал келтирейин. Мына Амина башталганга чейин көптөгөн мекендештер баласын, даже аялын, биздин кыргыз мекендештер Москвадагы, Москва областында мен көрүп жүргөн, өзүнүн трудовой договорунун негизинде эле ээрчитип алып барып регистрациясы срогун узартып алган. Регистрацияны узартып эле ошо менен тим болушкан. Миграционный картанын аркасынан штамп бастыруу дегенди даже өздөрү бастырышкан эмес да. Бирок ошол эле учурда ошол закон, ушундай күчтүү закон ошондо деле иштеп турчу. Биз бирок муну тилекке каршы көңүлгө алган эмеспиз. Бизден жада калса ОВМдин сотрудниктери талап кылган эмес. Тилекке каршы. Эгер ошолор талап кылган күндө жакшы болмок. Мынчалык биз азыр биздин мекендештер Москвада кыйналмак эмес, мынчалык реестрге түшүп, мынчалык выдворение болмок эмеспиз. Бул жерде дагы айта кетчү сөздөр бар, урматтуу мекендештер. Көптөгөн мекендештер мына 3 ай жүрүп туруп, 3 айдан кийин Казакстанга киришти кылып келип дагы миграционка жаңылап алып жүргөн мекендештер бар. Урматтуу мекендештер, эми андай болбойт мекендештер. Тилекке каршы Прио, ал Фокс эми иштебей калды. Эмне үчүн? Себеби реестр контролируемых лиц дегенди түздү булар, өзүнчө база түзүп атат реестр кылышып. Ошондой эле бизде 1 январдан баштап Путиндин кол коюлган мыйзамы мына 10 сентябрдан кийин активный күчүнө кирип иштеп баштады. Эми биз башында айтып өткөндөй 2025-жылдын аралыгында 365 күнүн аралыгында 90 күн гана жүргөн акыбыз бар. 90 күн жүрүп чыгып кайра кирсек бизди киргизе берет. Бирок штамп бастырууга келгенде бизге штамп баспай коюшат дагы, ошол учурда бизди кайра выдворение кылган учурлар да каталанат. Ошондуктан көптөгөн мекендештерге айтып кетет элем. Границага Казакстанга киришти кылганыңыздарда документтерди караштырып туруп, эки жагын сураштырып, андан кийин чыгыңыздар. Дагы бир маселе бар, урматтуу мекендештер. Бизде официально иштеп, трудовой договору бар, налог төлөп жүргөн, Сахаровадан өткөн, Аминага чейин өзүнүн регистрациясын убагында узартып жүргөн, андан кийин Аминага удачно колдонуп, Аминаны да колдонуп жүргөн мекендештер бар. Мен ойлойм, бул мекендештерди штрафтын негизинде гана коюп берсе жакшы болмок. Бирок тилекке каршы көптөгөн ОВМдин сотрудниктери ошол официально иштеген биздин мекендештерди дагы выдворение кылганга барып атат. Мен ойлойм, бул жерде толук сотко кайрылганга акысы бар. Себеби мыйзамда жазылган, основания негиз болгондо гана ошо трудовой договору бар болсо Россия территориясында жүргөнгө акысы бар. Бирок отметка кылуу деген талабы дагы мыйзамда жазылган. Отметка бул миграционный картанын аркасына штамп батыруу, урматтуу мекендештер. Мен ойлойм, бул жерде толук эмес мыйзам бузуу болуп атат. Жакшы юрист таап, эгер жакшы иштесеңер, айлыгыңар жакшы болсо, официально иштеп налог төлөп турган болсоңуздар, мен ойлойм, юристтер аркылуу сотко кайрылсаңыздар, мен ойлойм, сот биздин мекендештердин пайдасына чечип берет деп. Дагы бир маселе, Казакстанга чыгып келгенден кийин көп ОВМ сотрудниктери айтып атышат карап туруп. Сен кириптирсиң, штамп бастырбай эле кайра чыгып кеткен экенсиң. Эми чыгып кет дагы жаңы жылдан кийин кел деп айтып атышат. Бул сөздө дагы жан бар, урматтуу мекендештер. Себеби 2026-жылдан кийин жаңы календардык жыл башталат. Ал жыл боюнча дагы 90 күн бизге жүргөнгө уруксат берилет. Жаңы жылдан кийин кирип келебиз дагы 90 күндүн ичинде мен айткандай Аминаны көчүрүп, Сахаровага барып, документтерди туралап, трудовой договор алып, ошол трудовой договорду көтөрүп, ОВМга алып барып, анан штамп бастырабыз. Кантип? Бир эле договорду көтөрүп барган болбойт. Договор менен кошо заявление от работодателя бар. Же иш берүүчү тараптан ходатайство алып барасыздар. Ходатайство дейбиз, заявление дейбиз, экөө бирдей эле. Иш берүүчү сизге ОВМдин начальнигине арыз жазат, кыргызчасы айтканда. Ушул Паланчаев Түкүнчө менин колумда иштейт. Ушул балага же кызга Россияда жүрүү мөөнөтүн узартып берүүңүздү суранам деген бланкада арыз жазат. Ал арыздын бланкаларын мен даярдап Telegram каналга коюп койдум. Telegram каналга кирип акыркы видеону карасаңыздар, мен ал жерде айтам. Ушул кодовый словону жазсаңыздар комментарийге, сиздерге мен личкаңыздарга ошол бланкалардын баарын жөнөтөм, урматтуу мекендештер. Андыктан описаниеда турган, комментарийде турган ссылка аркылуу биздин Telegram каналга кошулабыз. Жана ошол жерде видеону көрүп, кайсы кодовый слово болсо ошол кодовый словону комментарийга жазсаңыздар, Телеграмдагы сиздердин аккаунтуңдарга мен өзүм ошол бланкаларды жиберем. Азыркы учурда бир эле заявлениясы эмес, заявлениясы жок деле кабыл алып узартып койгон, штамп басып берип койгон ОВМ сотрудниктери деле бар. Эгер андай кыла алган болсо, албетте бул жакшы көрүнүш. Ошондой кылып койдуруп жибериңиздер. Бирок эгер даярданып, ишиңерден ходатайствону кылып, документтериңерди копия кылып, порядок кылып алып барсаңыздар, мен ойлойм, ОВМдин сотрудниктерине дагы иш
жумуш азыраак болот дагы, алар силерге сүйүнүп коюп бериш керек да. Себеби сиздер эч кандай мыйзам бузган жоксуздар. Себеби сиздер мыйзамдын негизинде Россиянын территориясында жүрдүңүздөр. Ошондой эле азыркы учурда көптөгөн мекендештер реестрге түшүп штамп бастыра албай атышат. Штамп бастыруу үчүн сиздердин эгер атаңыздар же чоң атаңыздар, чоң энеңиздер же улуу жашта болсоңуз сиздин небереңизди, биринчи линиядагы туугандарыңыздардын РФ гражданин российский паспорту бар болсо, ошол Россия атуулун тууганчылыгынын негизинде дагы срок пребывания узартып, миграционканын аркасынан штамп бастырса болот. Ал үчүн сиз өзүңүз кыргыз гражданин, менин чоң атам же атам, апам ушундай Россия гражданина болгондугуна байланыштуу менин Россияда жүрүү мөөнөтүмдү узартып бериңиз деп арыз жазасыз. Ал боюнча дагы мен бланканы даярдадым. Ал да Telegram каналда болот. Ошондой эле дагы бир жагдай, көптөгөн мен аркылуу ГПХ жасатып, мен жардам берип ГПХ жасап берген мекендештер бар. Силер дагы ошол заказчиктин, РФ гражданиндин же силерде ИП ишке алган болсо, ошол ИП заказчиктин же ООО заказчиктин заявлениясынын негизинде дагы сиздер узарсаңыздар болот. Сөзүмдү жыйынтап айтсам, урматтуу мекендештер, официальный иштегендер сөзсүз от работодателя заявление менен кайрыласыздар ОВМге. Тууганы барлар российский гражданин, ошол өзүңөр жазасыздар, бирок менин тууганым бар деп жазасыздар. Ошондой эле ГПХ менен жүргөндөр, заказчик ошол РФ гражданин физлицо болсо физлицо, ИП болсо ИП, ООО болсо ООО, ошол жазган арыз менен ОВМге кайрылабыз. Сөзсүз түрдө ошол заявленияны алып алыңыздар. Анан эгер колуңардан келсе, ал заявлениясын жок деле кабыл алып аткан болсо, аны заявление жок деле кайрылып, штамп бастырып алып жүрүңүздөр. Дагы бир жолу айтып кетем, урматтуу мекендештер, эгер сиздер Кыргызстанга чыгып келгиле десе, мен ойлойм мында сөздө дагы жан бар. Кыргызстанга чыгып, жаңы жылдан кийин кирип, аракет кылып көрүңүздөр. Эгер сиздерде историяңыздарда жакшы болсо, экиден көп нарушение же мурун жүргөндө мыйзам бузуулар жок боло турган болсо, мен ойлойм, ОВМ сиздерди жаңы жылдан кийин кирүүгө уруксат берет жана жаңы жылдан кийин сиздердин жаңы документтериңиздер менен жүрсөңүздөр болот. Эгер бул видео сиздерге жаккан болсо, анда лайк басабыз, урматтуу мекендештер. Комментарийге ой пикир калтырабыз. Каналга подписаться болуп, ошондой эле биздин Инстаграмдагы жана Telegram каналдарыбызга подписаться болгонду унутпаңыздар. Шилтемелер комментарийде жана описаниеде. Рахмат.